Номер 20 Ишибеков Борис-Кирди, номер 23 Розбеков Кайратбек. Судьи на линии Эльдос Мусабеков, Шамиль Разбеков. Ишенбек уулу, Бекжан Курманбек уулу 3-чү номурда, 2-нчи Айдар Алымкулов, 7-нчи Эрзат Чыңгызбек уулу, 11 Элдар Таштемиров, 19 Медер Ахматалиев, 20 жакын чыгарып берүүсү Кудайбердиевке, Кудайбердиев Шарифовго жана Пулочун Шариповдон керемет пас! Ай-ай. Бак беттешке назар салат туралы, ышкырык жаңырды, Медер Ахматалиев калтырды топту, сокку жана ой-ой, кандакын пастар менен эмес, алдагы чабуулга басым жасаган футболчуларына көрөк ишенүүнү эп көрдү. Азыр баш менен керемет пас калтырылды, оң канаттан кирип барып дарбазага сокку, жолдон да пенальти дейт. Бул жерде эштин жүрүшүн көрөлү, ышкырык жаңырды, Кубат сокку жана дарбазачы азыр Кубат топтун алдырып жиберген, оң жакта Бакыт Мирзалим уулунан узатылган пас, Кудайбердиев кабыл алды, экинчи сокку менен дарбазага топту багыттаган, бирок Мирлан Кудайбердиев топто, Мирлан бирөөнү жазгырып өттү, узатылган пас жана Бакыт Мирзалим уулу кубаттуу соккуну жолдогон менен бул жерде дарбазага Акрам Ходжаев алда канча ийгиликтүү болду. Кайрадан Мирлан Кудайбердиев топ менен, Кудайбердиевдин кирип баруусу, топту токтотту Мирлан, өзү сокку жолдойт жана гол. Эсеп 0-1. Ошму Алдиер Мирлан Кудайбердиевдин аракети менен алдыга чыгып отурат жана дал ушул жүрүштү команда көпкө күттү болуш керек эле. Карасаңыздар, оң канаттан ошол узун пас, аны Мирлан Кудайбердиев кабыл алды. Айып аянчанын ичине чейин топтон сүйрөп кирип барды жана бир оюнчуну жазгырып өттү дагы дароо сокку менен алыска бурушка гол жолдоп олтурат. Ал эми алмашууларга токтоло турган болсок, Элнурбек Тургунов, Иса Мирланбек уулу менен Бектур Көчкөнбаевтар топту оң канатка жеткирип берди. Бакыт Мирзалим уулу, Бакыт жер менен чыгарган пас, Элнурбек Тургуновдун соккусу. Таштемировду дал ошол эле ыкманы кайталай алабы көрөлү. Бул ирет көкөлөтү алыска бурушка чыгарылган топ жана дарбазага сокку дегиче дагы бир рет капталсын. Медер Ахматалиев Станислав Герашенко Кубатка жана Кубат эртерээк сокку жолдош керек болчу. Мына эми гана сокку. Ай, Геттон Ходжаевдин алдыга чыгаруусу. Элнурбек Тургунов чуркап коюусу керек албетте. Дегиче башкы калсын ышкырыгы жаңырды дагы. Ошму Алдиер командасы ардактуу футбол сүйүүчүлөрү 0-1 эсебинде жеңишке жетип отурат. Кара Балтай командасын